Улуттук Илимдер Академиясынын инженердик борборунда учуучу аппараттардан тартып медициналык каражаттарга чейин жасалып, жеңил конструкциядагы үйлөрдүн өзгөчө үлгүлөрү да даярдалууда. Шамалдан энергия алуучу станциялардын жаңы жабдууларын да ишке берүү максат кылынып жатат. Работает, то есть он не боится порывов ветра. Вот, он выходит. Сиздер станциянын чакан үлгүсүн көрүп жатасыздар. Ушундай эле көрүнүштөгү 7 метрлик жабдууларды да жасайбыз. Катуу шамалга туруштук бере турган өзгөчөлүктү эске алып жатабыз. Энергетика тармагында иш алып бара турган ишкерлер келип, эмгектерибиз менен таанышып жатышат. Улуттук Илимдер Академиясы жаңы ойлоп табуулар же мурда калыптанган жабдууларга жаңыча артыкчылык берген эмгектер көбөйүп жатканын билдирүүдө. Дрондорду жасашыптыр. 3 килограмм, 10 килограмм көтөрө турган. Бу дагы өзүнчө жакшы нерсе, жаңыдан жасап чогултуп көрсөтүп атат. Академиянын базасында, машина таануу институтунда. Андан сырткары ошол институтта жана 3D менен чоң киреген компьютерди коюп алып, бүгүнкү күндө бир топ жаңы нерселерди чыгарып атышыптыр. Bunun özü dagы bir top жаңылыкта. Эгерде Кудай буйруса, мынакей биздин өкмөтүбүз азыр колдоп, былтыр 110 миллионго 7 проектти өткөздүк. Азыр жаңыдан баштап иштелип атат. Андан сырткары 40тан ашык жаңы долбоорлор даяр. Анткени менен илимий изилдөөлөрдүн, ойлоп табуулардын экономикага салымы болбой жатканы тууралуу сындар айтылып келет. Улуттук Илимдер Академиясы болсо эмгек жамаат үчүн түзүлгөн шарт ойдогудай эмес деп эсептейт. Кызматкерлер 12 миңден 17 миң сомго чейин гана маяна алышат. Бул көйгөйлөр изилдөөлөрдүн жыйынтыгын чыгарган жыйында көтөрүлдү. Конечно, на науку надо будет выделять. Илимге каражат бөлүнүшү керек. Сөзсүз бөлүп беребиз. Бирок гранттык долбоорлор аркылуу каржылоо зарыл. Улуттук Илимдер Академиясы бул маселени эске алышы керек. Мекемеден маанилүү долбоорлорду күтөбүз. Албетте илимпоз үчүн 17 миң сом эмгек акы өтө аз. Бул маселе да көп жылдык долбоордун натыйжасында чечилиши зарыл. Улуттук Илимдер Академиясында 22 институт бар. Мекеме учурда мөңгү менен жер астындагы суулардын көлөмүн аныктоо, сейсмологиялык абалды изилдөө иштери тынымсыз жүрүп жатканын билдирүүдө. Ал эми гуманитардык багытка кайрыла турган болсок, кенже эпосторду изилдөөгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Маанилүү маалымат катары тарыхый археологиялык жумуштар үчүн 14 экспедиция каржыланаары да айтылды. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.